өзүнүн күчтүү тарабын тапканда гана адам өзүн бактылуу сезип баштайт. Эмне себептен биз тигүү тармакка келдик, ошону анык биле болуш керекпиз. Өзүңдү издебей эле дүйнөнү кыдырып жүрө бериптирбиз. Көйгөйлөр бар. Биз ар кандай нерсе тиге беребиз да. Түрдүү кийим, эмне заказ чыкса тиге берем деген ишканалар бар болсо, алар трендтин артынан жетишпейт. Америка менен Кытайдын өкөн ортосундагы тирешүүлөр Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Накта жибек жолунун ортосунда отурган болобуз да. Ыкмасын тапкан болсок, алдыңкы 5 жыл Кыргызстанга жаркын келечек. Биз ура деп атабыз, бирок эшик кагалабызбы, кагалбайбызбы, маселе ошондо. Помещениең бар экен, эми ошону ким тигет? Машинка тикпейт, эми адам тигет аны. 30 кишиден түшкөн киреше мен өзүмө жетпей атса, мен кантип команда жыйнайм? Слабыйларды жумушка алып иштетем деп ушунда отуруп өзүлөрүнүн компания слабый болуп кетет да. Атандыштыкта көп убакыт калыш үчүн жана баадан чүрө бересиң, канча чыдайсың? 4 ай, 5 ай чыдайсың. Дальше эмне? Ассаламу алейкум достор. Аты жөнүм Сүймөнкул Жолдубаев. Биз бүгүн Тикме бирикмесиндебиз кайрадан. Тикме бирикмеси бул Кыргызстандагы тигүүчүлөрдүн бир жерге чогулуп, ушул жерде чоң көйгөйлөрдү талкуулап, туура тыянактарды чыгаруу бирикме деп эсептесек болот. Андыктан катталыңыздар. Бул жерге бүгүн биз өзүмүн командам менен келип, ачык айкын ар кандай көйгөйлөрдү сиздер менен чогуу талкуулаганга биз даярбыз. Андыктан бизге негизги биздин демөөрчүбүз Толор брендине терең ыраазычылык билдиребиз. Толор бренди Азия Молл магазининде 2-чи кабатында сатылып атат. Келиңиздер. Андан кийинки биздин конокторго сөз берели. Биз конокторубуз кош келипсиңер. Шер Бакасов, Аскат Мажитов, Марат Султанов. Ар бири өз тармагында чоң ийгиликтүү инсандар. Буюрса бүгүнкү күнү 10 жылдан кем эмес чоң тажрыйбасы бар инсандар бүгүн сиздер менен бир жакшы бир темаларды талкуулайбыз деген үмүттөмүн. Кош келипсиңер. Менде мындай бир башынан баштаганда бир суроо бар. Бул жөндөмдүүлүктөрдүн кандай пайдасы бар? Кайсыл жөндөмдүүлүктөргө биз басым коюшубуз керек? Же болбосо биз өндүрүштүн ичинде бул жөндөмдүүлүктөр эмнеге жардам бериши мүмкүн? Кайсыл жөндөмдүүлүктөргө маани берейли деген суроо болуп атат. Биз башынан баштасак, Марат, сенен баштайлы. Мен билгенден жөндөмдүүлүктөрдүн түрү өндүрүштүн ичинде бир канча түрү бар. Ушулар жөнүндө кенен айтып бер. Саламатсыздарбы көрөрмандар? Саламатсыздарбы бизге катталган биздин көрүүчүлөр? Менин атым Марат Султанов. Сүймөнкул байке, рахмат бул сурооңузга. Өзүмдүн тарыхымдагы ушул Клуброс компаниясына келип иштеп жүрүп, бир канча отдел деп коелу, отделден отделге өтүп атып, өзүмдү өндүрүштөн таптым. Мен өндүрүштөн өзүмдү таптым. Ошол жерде ийгилик жарата алдымбы, эми ана эл күбө болсун, бирок өзүмө жаккан бир багытты таптым. Ошол багыт мага ыңгайлуулук жаратты. Ошол багытка мен толук өзүмдүн көңүлүмдү буруп өнүгө алдым. Ага чейинки күндөрдө бир оор кыйынчылыктар болгон да. Түшүнбөгөн ишти аткарасың дегендей. Аны изилдешиң керек, түшүнүшүң керек. Аны аткарып атсаң дагы бир жумуш чыгат. Ал жакка өтүп кетесиң. Ошентип бир өзүңдү издебей эле дүйнөнү кыдырып жүрө бериптирбиз. Анан жөндөмгө келип токтогондо, ошо өндүрүшкө келгениме азыр бир 6 жыл толук өндүрүшкө кирдим мен. Ага чейин дагы бир канча жумуштарды аткарып жүрүп, толук өндүрүшкө киргенден кийин жеңил болуп калды иш. Иш мага жеңил болду, иш мага жагымдуу болду эң негизгиси. Мен азыркы өнүгүп келаткан, чоңоюп келаткан, же жаңы баштап аткан компанияларга да айтмакмын. Силер дагы өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү издегиле. Өзүңөрдүн жөндөмүңөргө жараша жумуш аткаргыла. Бул балким жана мурунку чыгарылышта айткандай бул сатуу болушу мүмкүн, балким бул өндүрүү болушу мүмкүн. Өндүрүүнүн ичинде дагы өзүнчө бир чоң бөлүм бар. Мен өндүрүшчү катары айта кетейин, бул сен кийим эле тиге бербейсиң, сен же бир футболка тигесиң, же бир шым тигесиң, же бир спортивка тигесиң. Ар биринин өзүнүн кардары бар. Кардарына жараша сен танда дагы ошол багыт менен чоңой. Ошол багытты изилде, сенден профессионал чыгат. Бир багыттын профессионалы болосуң. Же жерге чачылып кеткен бир
информация болуп каласың аягы, же болбосо бир багытты тандаган профессионал болуп чыгасың да. Же эмне чыкса ошол жака секире бергенге мен мисалы үчүн туура эмес деп эсептейт элем. Демек сен айткың келген нерсе, эгерде сен аялдардын кийимин көйнөгүн тиге турган болсоң, аягына чейин ошол ишти кыл. Бир күн эркектердикин тигип, бир күн дагы жаш балдардыкын тигип, мындай бир аралаштырбаш керек деп атасың, туурабы? Мен ошону айткым келип атат да. Ошону айткым келип атат. Ар бир өндүрүшчү негизи менин оюмча, мен буну каяктан алдым? Мен деле эң биринчи чоң компанияларды сыртка чыгып көргөндө, Турцияда болсун бул, же Кытайда болсун, ал жерде канчалык көлөмү чоң компания көрбөдүм, бирок бир багытта иштейт. Ичинде 100 киши иштейт, бирок бир багытта. Башкасына кирсең, ошол эле багытта бирок 2000 киши иштеткен дагы адам бар экен. 5000 киши иштеткен компанияларды көрдүм. Бирок ичинде сөзсүз түрдө бул компаниянын өзүнүн багыты бар. Ооба. Бүгүнкү күнү бизде көбүнчө ишкерлердин арасында ушундай бир көйгөйлөр бар. Биз ар кандай нерсе тиге беребиз да. Ар кандай нерсе тиге беребиз, ар кандай заказга жараша өзгөрүп кете беребиз. Бирок көпчүлүк сырткы ишкерлерди көрө турган болсоң, эгерде бул трикотаж тиге турган болсо, бул аягына чейин трикотаж тигет. Же болбосо башка бир баягы куртка тиге турган болсо, бул да аягына чейин куртка тигет. Куртканын королу дегендейчи. Биз дагы бүгүнкү күнү ушул профилдешүү маселеси аябай көйгөйлүү маселе болуп турат да. Ушул жерде сен айтышың мүмкүн, өндүрүштүн ичинде туруп, модель өзгөргөн сайын, ар кандай тканга, плотностько өзгөргөн сайын эффективдүүлүк түшөт, туурабы? Бул сөзсүз түрдө ошондой экен. Бир багытта кетпесең, анда сен эффективдүүлүгүң аз. Бир багытта кетпесең, сен эффективдүүлүгүң аз. Сен ал жактан слабыйсың. Сен ал жактан күчүң жок, алсызсың. Бир багытта кетсең, күн өткөн сайын адам өнүгөт да. Ар бир секунда адамды өнүктүрөт, өзгөртөт да. Ошол бир багытта кетсең сен, ушул күнгө чейинки короткон балким бир 2 жылың болгон болсо, анда сен ошол багыттын 2 жылдык тажрыйбалуу бир профессионал болмоксуң. 2 күнүң кетсе дагы 2 күн текке кетти дегендей мен кабыл алам да. Ошондон биздин дагы, мисалы, өзүбүздүн компаниянын ичинде деле мына бир нече фабрикалар бар, бирок ар бир фабриканын өзүнүн бир багыты бар. Өзүнүн бир багыты бар. Ал багытына жараша жабдуу бар, ал жабдууга жараша заказ изделет. Бул эми сатуунун иши го негизи. Сатууга дагы ошондой багыт бериш керек. Ушундай типтеги заказдарды талап келүү. Эми рынокто заказ көп экен, анан биз бая башында адашкандай кимдин заказ болсо алып тиге берсең деле болот, же болбосо өзүңөн багытыңдагы заказыңды издесең болот. Бул эми сатуучуларга көбүрөөк суроо болсо керек. Аны деле балким аткарыш керек ошентип. Жакшы. Шер, бул сенин пикириң кандай бул жагында? Эми биз тикме маекте отурабыз да. Биздин маек аябай пайдалуу болуш керек. Ошон үчүн бир аз көбүрөөк сүйлөйм. Башынан келгенде бул жөндөө багыт деп атпайсызбы? Башынан келгенде тигүүгө келген адамдар 2 себеп менен келет деп мен бөлөм да. Бири даана ишкер, бири даана чебер депчи. Даана ишкерлер кантип келип калгандар? Жанагы мындай карасаң, кошунаң бир Lexus айдап калган, андан сураштырсаң цех менен иштеп келген. Бул да тууганың үй алды, анын сурасаң ал да цех иштеткен. Ушундай да. Анан так, бул жактан акча иштесе болот экен деп кирген адам бул бир багыттагы. Так, бул тигүү, мага бул жактан көбүрөөк акча керек, эффективдүү болуш керек, экономия болуш керек. Анан булар көбүрөөк жана системдүү жумушка ээ да. Анан экинчи жана даана чебер дегендер башына бир кыялга ээ болгон адамдар бар да. Мен бир кызыктуу бренд жаратам, мен кийим тиккенди сүйөм, мен стиль жаратканды жакшы көрөм, мен кийим чыгарганды жакшы көрөм, мен ошол менен жашайм деген адамдардын подходу такыр башка. Алар келет, алардан креативдүү нерсе жаралышы мүмкүн. Алар бренд чыгара турган адамдар да. Мисалы үчүн бизде деле тигүү тармак бул аябай чоң да. Жана системдүү жумуш жактан караганда Cool Bros, Textile Trans да башка ишканалар бар. Анан жанагы креативный индустрия жактан бренд жараткандар, мен ошол нерсеге кызыгам дегендерге мынчалык чоң масштабирование керек жок. Бунун ичинде азыркы бренддер ошол Толор,
Байра, дагы башка кызыктуу бренддер бар да. Бул башындагы жөндөмдүүлүк. Эмне себептен биз тигүү тармакка келдик, ошону анык биле болуш керекпиз башында. Анан ошого жараша кийинки жөндөмдүүлүктөр чыгат. Бул кийинкилерден азыркы биздин көрүүчүлөргө кызыктыра турган жөндөмдүүлүктүн бири, мен бир гана заказчик менен иштейм. Мисалы үчүн Кулбростун бизнес модели, негизги заказчиктер бар. Мен заказчик менен иштейм деген. Же мен өзүм кийим бренд чыгарып туруп, мисалы үчүн ошол эле маркетплейстерде соода кылам. Бул ушул экинчи жөндөм маалымат да. Анан мага чейин ошо Марат байке айтып кеткендей, өндүрүштө бир өзгөчө жөндөм болгону бул жана атаандаштыкты жеңүүгө бирден бир жолу да. Сен классика кийим тигесиңби? Сен кичинекей балдардын кийимин тигесиңби? Ошого карап сен бирөөсүн тандасаң, мисалы үчүн классический кийим десең, жабдыктары башка. Анын системасы башка. Анын сатуу потенциалы башка. Ал жакта башкача ой жүгүрткөн адамдар керек да. Ошон үчүн жөндөмдүн мааниси башынан анык чечип алыш керек да ишканалар. Ошого жараша командасын, ошого жараша команданын ичиндеги ой жүгүртүүлөрдү тандап алган бул эң туура болот. Себептен мен жана биринчи бөлүктө айтып кеткендей, азыр экономика жана дүйнө аябай тез өзгөрүп атпайбы? Жана мага Марат байке айтты, сатуу жактан депчи. Сатуу жактан айтайын, эгерде кичинекей балдардын кийимин тигип аткан болсо, же болбосо спортивкалар тигип аткан болсо, рынокто аябай тез өзгөрүп атат да. Кайсы кийим трендте? Мисалы үчүн сатуу ошон, билесиң, сен эмне? Сен спортивканы изилдейсиң, спортивканын рыногу эмне болуп атат? Кайсы кездеме жакшы чыкты? Кайсы кездеме тренд болуп атат? Кайсы өң тренд болуп атат? Мунун изилдеген эле күнүнө бир 2-3 саат бөлүш керек. Бир жок дегенде бир адам да. А эгерде ишкана 5 жана 6 же андан көп түрдүү кийим эмне заказ чыкса тиге берем деген ишканалар бар болсо, алар трендтин артынан жетишпейт. Бул нереалдуу нерсе да. Ошон үчүн өндүрүш менен сатуу бөлүм бул мындай тең кетиш керек да. Жөндөмдүүлүктүн ичинде тең кетиш керек. Анан дагы көрүүчүлөрдө дагы алдын ала айттым, дагы суроо болушу мүмкүн. Мен кайсы жактан деген өзүн изилдеш керек адам. Сиз Сүймөнкул байке буга чейинки форумдарда адамдарды 4 типке бөлгөндөй, жана арстан, маймыл деп, ошол жактан өзүн билсе болот. Же мисалы үчүн мага жаккан методика бар. Исхак Адизовдун методикасы ПАЕИ деп адамдарды бөлөт да. ПАЕИ деген П. Бул 4 типтүү адамдар жөнүндө маалымат. П деген бул өндүрүшчү. Эмне тигем, эмне кылам деген суроо болсо, ошол аларды бактылуу кылат да. Ошол эң негизгиси. А. Администратор. Кандай уюштуруш керек? Бул уюштуруучу адамдар. Кандай кылат, кандай деген суроого дайыма жооп издеген адамдар. Е. Бул предпринимательдер. Качан эмне кылып эли деп жөн ордунда отура албаган адамдар бар да. И деген бул интеграторлор. Булар көбүрөөк HR-дын функциясын аткарат. Ушул команданын ичинде жакшы болсо экен, анан кайсы жумушту ким аткарсын деген суроого жооп берет. Ошол жактан адамдар өзүн табат да. Мисалы үчүн мен ордунда отура албайм, мен жаңы нерселер издейм. Менин командамда ошол П керек, И керек. Ошол категорияда бул дагы жөндөм да. Мисалы үчүн мен болсом, мен өндүрүштүн ичинде мен иштей албайм. Себеп дегенде мен бир ордунда отура албайм да. Ошон үчүн сатуу жак меники. И дагы болушум кичине меники кыйыныраак экен. Ал жакка HR-дын функциясы менен. Ошондой ар ким өзүнүн командасын топтордун алдында өзүнүн күчтүү тараптарын изилдеп, өзүнүн жөндөмүн аныктап, анан өзүнүн мындай слабыйраак жерлерине адамдарды толукташ керек. Дагы мындай жөндөм бар. Видитель, делатель, думатель, мечтатель дегенчи. Аскат, сен кимсиң? Мечтатель го дейм. Сен думательсиң. Сен думательсиң. Ойлоно берем, Ооба. Бул жерде негизи ар бир адам өзүнүн ишин жасаш керек да. Шер айткандай, мен эмнеге жөндөмүм бар, ошону аныкташ керек, анан ошол ишин жасаш керек. Мисалы ишкерликте деле касапчы этин чабыш керек, эсепчи эсебин жасаш керек. Бири-бирине муну мындай аралаштырганда дагы көп ишкер көп алдыга жүрө албайт да. Анан мисалы көбүнчө ишкерлер иштей берет да. Сүймөнкул байке иштей берет, бирок эсеби жок.
Анан ушул жерден айтып кетет элем, пул тапканча эсеп табыш керек да. Анткени эсепти тапмайынча ишкерлик иштеп атат. Бизде көбүнчө эсеби жок да. Иштей берет, бирок эсеп бул жана машина айдап бараткандагы датчиктер бар го, бензиниң мынча бар, мынча километрге жетесиң, тахометриң мынча, скоростьң мынча деп, ошого жараша сен алдыңкы жолго пландаштырып, ошого жараша алдыңкы жолдогу чечимдерди кабыл алат да. Эгер эсебиң жок болсо, мен азыр дагы оборудование алышым керек, өсүшүм керек, заказдар болуп атат деп туруп оборудованияга эмеңди жумшап салдың, каражаттарыңды. Анан эртең эле айлык келет, айлыкка бере албай каласың. Кассалар азыр ушул жактан пайда болот дагы, ишкерлер анан жабыркайт да. Буга бир түздөн түз жол көрсөткүч, бул эсеп. Эсеп бул ошо жолуңдагы показательдер, датчиктер, керек болсо жанакы фонарик, машинанын фарасы, ошол эсеп. Ошого жараша мен газды басамбы, же тормоз басамбы, же сцепленияны басамбы деп, ошентип туруп анан кийин кадамдар жасайт да. Бирок ушул эсепке келиш үчүн эмне кылыш керек дегенде, Сүймөнкул байке, көбүнчө биздин ишкерлерде тартип керек да. Мен мисалы келдим компанияга, кассадан каалаган суммамды мынтип жөн эле алып кете бербешим керек да. Бул ошондагы эсептин негизинен мен мынча ала турайын, мындай кылайын деп жетекчилер өзүлөрү ошо бир тартипке түшүш керек. Анан тартипке түшкөндөн кийин, анан эсеби болгондон кийин ар бир өзүнүн адам ишин жасайт дагы, анан ийгиликке жетет деп ойлойм да. Ошондо Асхат, ар бир жетекчи эсепти түшүнө билиш керекпи? Түшүнө билиш керек, эми детально түшүнүп кереги жок, бирок аңдай билиш керек. Негизи ишкердин ошондой жөндөмү бар өзүчү. Мен Асхаттын эсеби кандай чыгат экенин мен болжолду алдын эле билем. Асхат эмне деп айтат мага, кантип айтат, мен билип турам да. Мен аны мынтип кол менен эсептебесем дагы, мунун ичинде канча сумма товар бар экенин мен билем аны. Себеби мен Асхатка чейин бул ишти өзүм жасап жүргөн үчүн менде бул нерсе тажрыйбада бар да. Анан мени Асхат алдап кое албайт да. Мен Асхаттын көзүнөн билип коем дегендейчи. Себеби ушундай болот. Бул адам ишкерде ошондой чуйка бар да. Ошондой чуйка бар. Аны байкап турат, сезип турат. Андай болбосо ал ишкер боло албайт өзүчү. Мен ойлойм бул биздин көрүүчүлөрдүн ичинде да ушул сыяктуу кишилер аябай көп. Булар негизинде бухгалтер эмес, же эсепчи эмес, же башка киши эмес, аткаруучу эмес. Бирок бул үстүртөн болсо дагы бул кишилер мындай бул нерсени түшүнөт, билет да. Аябай жакшы талкуу болду. Эми мен буну чукулап алдына дагы кирип кете берсем болот. Бирок мен ойлойм негизги нерсени биз сүйлөштүк. Бул профилдешүү аябай маанилүү. Ошол эле учурда адамдын өзүнүн күчтүү тарабын табуу аябай маанилүү. Себеби адам өзүнүн күчтүү тарабын тапканда гана адам өзүн бактылуу сезип баштайт. Бактылуу сезген адам ийгиликке жетет. Ошон үчүн жумуштун ичинде Исхак Адидес дагы туура аябай бөлгөн. 4кө бөлгөндө, ушундай 4кө бөлгөндө гана ортодо идеалдуу менеджер пайда болот деген да. Болбосо идеалдуу менеджер китепте болушу мүмкүн. Биз окуган китептер окшошо берет, бирок жасап көрсөк окшошпойт, ушунда кыйнала беребиз. Ошон үчүн бул 4 жөндөм бул аябай маанилүү. Менин эң эле биринчи бир темаларымдын бирөөсү ушул 4 жөндөм болот. Негизи бул жөндөмдө аябай көп сүйлөшсөк болот, талкууласак болот. Кете берет. Буну түрктөр өзүнчө бир талкуулайт, европейцтер башкача талкуулайт, дагы башка ар кандай талкуулар бар. Андан кийин бул тигүү тармагына таасир этчү факторлор бар. Аларды кандай көрөсүңөр силер? Эмне көрүш керекпиз? Кандай бир багыттарда иш алып барыш керекпиз? Тигүү тармагына таасир этчү факторлор көп да. Мен сатуу жагынан айтып берейин. Сатууга экономический, мисалы үчүн Россияда кризис башталса, бул жанагы сдержанный кийимдер, арзаныраак кийимдер иштеп чыгышы, бул биздин чечим да. Анан экинчи бул социалдуу. Өзүм ошол Валбересте көбүрөөк иштегенге жараша ошол жактан дагы мисал келтирип айтайын. Кайра эле тренд. Валбересте ошол эң негизги тренд да. Трендке өз убагында кирсең, өз убагында ошону таап алган болсоң, анда соодаң жакшы жүрөт деген Валберестин өзүнүн кепилдиги бар да. Ошол трендти изилдегенге бул ошол кайра соц тармактын, социальный тармактын жаңа өзгөрүүлөрүнө дайыма мындай көз салып туруш керек да. Ал жакта поп культурада кино деп айтканда жанагы Валберес жаңы башталган кезде Джентльмени деген кино чыккан да.
ошол жакта кийин ошонун спортивкаларын окшош кылып Дордойго чыгаргандар аябай көп акча тапты. Валберске чыгаргандар аябай көп акча тапты. 2 жыл болуп калыш керек, Барби кино чыккан, даже розовый гамбургерлер сатыла баштаган. Розовый цвет тренд болгон, рекордторду койгон. Ошондой таасир этчү факторлор көп да. Андан тышкары дагы ырлар, поп культуранын ичине кирет. Музыка, клип жана кино. Биз ойлойбуз да, жок, анын кандай таасири болмок эле деп. Спорт бар, спорт. Спорт бар, ошол жанагы инфлюенсер деп коет. Инфлюенсер, блогер жана амбассадорлор бар. Жанагы эмнеге бренддер аябай чоң акча коротуп, Adidas эмнеге Месси менен коллаборация кылат? Себеп Мессинин көрүүчүлөрү көп. Жаңы коллекцияда Месси бир кийим кийип койсо бул тренд. Значит, ошондой кийим тренд болот экен, ушул көп өтөт экен. Дагы башка да. Демек, сатууда биз жыйынтыктап койгондо кинону көп көрүш керекпиз, анализ менен. Подписчиги көп, инфлюенсер, блогер, амбассадорлорду көп көрүш керекпиз. Алар кандай кийим кийип чыгып атат? Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда Мирбек Атабеков эмне ыр чыгарса эле тренд го. Музыкасы жакпаса же тексти жакпай калса деле тренд да. Эң көп просмотрду ошол алып коет да. Туурабы? Бекборуев да. Эми ар кимдин өзүнүн көрүүчүлөрү бар да. Ар кимдин өзүнүн көрүүчүлөрү бар, анан ошол аудитория деп коет. Ошо аудитория кимдин көрүүчүсү болсо ошондой болгусу келет. Анан дагы соц тармактын, ошол эле Instagram, TikToктун, Facebooктун таасири тигүү тармакка аябай чоң. Сатууда. Мен сатуу жөнүндө сөз кылып атам да. Сатууда кандай? Бизге соц тармак эмнени берет? Биз эмнени эң көп көрөбүз? Соц тармак бизге вайб берет. Вайбтын кыргызчасы вайб берет да. Бары көрүүчүлөр түшүнсө керек, вайб берет. Биз ошол кызыктуу, туурабы? Сиз Сүймөнкул аке аттарды көрөрсүз, ат минген, же тоодо аттар жүргөн, бул ушундай вайб чыга берет сизге. Сиз ошону жактырасыз. Ошол нерселерге көп токтолобуз да. Анан азыркы ушул теманын негизинде сатууга мисал. Валберсте эң маанилүү нерселердин бири бул фотосессия да. Себептен Валберстин платформасы кандай? Онлайн площадкалар. Инстаграмда эле да. Мынтип листать этип кетөрөбүз. Кайсы сүрөт кызыктуураак болсо андан кирип карайбыз. Анан кийин баасын карайт экен да адамдарчы. Кайсы сүрөттү биз басабыз? Бизге кызыктуу болуш керек да ал сүрөт. Ошол вайбты бериш керек. Азыркы Кыргызстанда жаңы мындай, жаңы эмес, бирок бир кесип күчөп жатат, стилист. Стилист кантип таасир этет сатууга? Стилист дизайнер ошол вайбты чыгара алат. Сүймөнкул аке алдыгы кийип турган кийимиңиз тоолордун кийими да. Тоолордун рекламаларынан да көрдүк. Алдыгы спортивка боюнча аябай жакшы реклама кылышты. Ал жактан алдыгы спортивканы кийип тоого чыга турган, кенен кыймылдай турган вайб. Алдын кийип ат минип улап ойносоңуз болот. Ошо келиңиздер. Тоолор магазин, Азия Мол 2-нчи этаж. Ушундай кийимдер бар, анан мындай да кийимдер бар. Бул вайб. Асхат, сенин пикириң кандай? Тигүү тармагына таасир этчү кандай факторлор бар? Бул жерден Шер айтып кетти. Бул сырткы факторлор да. Мисалы, ошо сырткы факторлордун бири дагы коронавирус учурунда эле Сүймөнкул аке. Бүт мамлекеттер жабылды, анан эң чоң, эң таасирдүү бул Кытайда жабылды. Жабылганда эмне болду Кыргызстандагы тигүү тармагы? Марат аке, эмне болду? Ошол учурда.
Жаман болду, жакшы болду. Көпчүлүгү токтоду. Асхат токтоду. Биз үйдөн чыкпай эле жаттык го, эмне кылдык? Андан кийин эмне болду? Андан кийин уктабай иштедик андан кийин. Ошол да. Анткени чек аралар жабылды. Биз союздабыз. 140 миллион калкы бар Россия ачка калды кийим кечеден. Анан кимден товар алат? Баягы эле Өзбекстандан алат, баягы эле Кыргызстандан алат. Анан биздин цехтер, ишканалар аябай жакшы иштеди. Ошондой эле дагы бир фактор, мисалы азыркы учурда болуп аткан нерсе, Кытай менен Американын ортосундагы жана соода согушу. Бул дагы бир фактор. Муну да туура колдонуп кетебизби, туура колдонбойбузбу? Муну да өзүбүз байкаштырабыз. Анан мындан тышкары да ички факторлор да бар. Өзүбүздүн ушул уюштуруубузду кандай кылабыз, мамлекетибизде кандай климат болуп атат. Ушун баары эле факторлор, булар абдан көп. Мына азыр айтып өтпөдүңбү? Мисалы үчүн Америка менен Кытайдын өкөн ортосундагы тирешүүлөр Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Бул жердеги отургандардан бир суроо болду да, жанагы мен Россияга алып барып топчусун чаптап жиберсем болобу деп суроо келди да. Ошондой эле жооп берет элем да. Ошондой деле бир системаларды законго каршы эмес, бүт баары закондуу эле, мыйзам чегинде эле, бирок ошондой эле тармакта иштесек болот. Демек кыргызстандыктар көбүнчө тигүү менен ора болбой эле баягы упаковкалап, кооздоп жөнөтүп турганга эле биз жетишсек чоң мүмкүнчүлүк бар, Ооба, сөзсүз. Анткени биз ошол сиз айта кеттиңиз го, жибек жолу депчи. Накта жибек жолунун ортосунда отурган болобуз да. Анда биз тиккенге деле жетишпейбиз. Анда упаковкалаганга эле убактыбыз, мөөнөтүбүз жетишип калышы мүмкүн. Бул аябай чоң негизи мүмкүнчүлүк. Эгерде бул мүмкүнчүлүк келе турган болсо, Кыргызстанда алдыңкы жылдары чоң өсүү болот. Сен айткандай биз упаковкалап жетишпейбиз да, көп товарлардычы. Шерде сенде бир пикир барбы? Ошол Америка Кытайдын соода согушу боюнча мен жаңылбасам Кытайдан пошлинаны 30% кылып атат. Кытайдан Америкага киргенге 145ке чыгарылды. Кыргызстандан 10. Демек биз Кытайдан полуфабрикат алып келип, кайра Кытайга экспорт кылып, ошол товарды Америкага кылган жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ооба. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырыш үчүн мен оюмча ушундай бирикме керек. Себеп дегенде дүйнөдө болуп аткан жаңылыктар аябай көп болуп атат, аябай тез чыгып атат да. Анан кийин ошол учурда Кыргызстан, сиз биринчи бөлүктө дагы айтып кеттиңиз эле, Кыргызстан баары биригип Россиянын 6% эле ээлеп атат да. Биз Кыргызстанда тигүүчүлөр ошол 6% үчүн талашып, мушташып, клиент талашып, бирибизге айтпай пардан жапкан ордуна баарыбыз биригип дүйнөдөгү мүмкүнчүлүктөрдү изилдеп, бири-бирибизге жардамыбызды берип, кимде бир чоң заказ болсо ошо бирикменин ичиндеги мүчөлөр менен бөлүшүп, чогуу иш алып барсак, Россиядагы болгон 6%ды 2 эсе 3 эсе көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. И Россия бул жакта эле калсын, Америкага чыгуу чоң максаттар бар. Бирок менин түшүнүгүм боюнча жалгыз бир дагы ишкана муну ишке ашыра албайт деп ойлойм. Туура айтасың. Менин пикирим ушул, баягы биз бүгүнкү күнү ошондой сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө даярдануу бул аябай маанилүү нерсе. Мүмкүнчүлүк көп өзү. Ошол мүмкүнчүлүктү көрө билүү, анан ошол мүмкүнчүлүккө кол сунуу дагы бул адамдардын өзүнүн баягы жөндөмү да. Ушул нерселерди биз туура тутуп, туура мамиле түзүү аябай маанилүү. Биздин ишкерлер бүгүнкү күнү Кытайдын мүмкүнчүлүгүн Кыргызстан аркылуу көп жактарга чыгарса болот. Америка үчүн эле эмес, башка өлкөлөргө дагы чыкса болот. Эгерде бул темир жол бүтө турган болгон учурда биздин эшиктер Европага чейин, дагы башка өлкөлөргө чейин чоң мүмкүнчүлүктөр бар деп эсептейм да. Марат, сенин пикириң кандай бул жөнүндө? Бул жерде азыр биз терең чоң экспорт жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Азыркы убакта Казакстан, Россия менен көпчүлүк учурда иштеп атсак, жигиттердин бардыгы Америка, Европа жөнүндө сүйлөшүп атат. Буга келгенде кандай кыйынчылык пайда болот? Менин пикиримде өндүрүш тараптан пландоо деген сөз керек болот. Документ деген сөз керек болот. Биздин стандарттар. Биздин Кыргызстанда бир мисал бар.
Кыргызстанда 30 жыл мурун дейли, бир 40 жыл мурун же үйлөр кантип курулчу эле? Размери белгилүү, комнатанын саны белгилүү болду, баштай берет да. Азыркы күндө үйлөр кандай курулуп атат? Көпчүлүк эсептеп пландалып, жакшы бир сапаттагы чертеж чийдирип, жакшы бир сапаттагы үйлөр курулуп баштады. Өндүрүштө мен Кыргызстанда өндүрүштүн көпчүлүгүн эле көрүп жүрөм. Ал жерде мен бир чоң пландоону көрбөйм да, азырынча. Биз чоң пландоого келсек, анда биз ошол айткан жигиттер айткан эңсеп аткан дейли же Америкага же Европага жетебиз. Биз ошондо алар бизди кабыл алышат. Ошондо биз ал жака эшикти теппесек да бир түртүп киребиз да. Мындай айтканда. Жакшы, Асхат, сага суроо бир келип атат да. Ушул сыртка экспорт кылууда кайсыл стандарттар суралат Америка тараптан? И ал стандарттар бизде барбы бүгүн? Жок болгон болсо каяктан алабыз? Америка тарапта негизи эле западный мирде биздин СНГ менен Американын бир айырмачылыгы бар да, батыш менен. Мисалы, биз Россияга товар жибергенде сертификат соответствия деген документ дайындайбыз да. Сертификат соответствия документти бул ошол Россия өкмөтү өзү талап кылган. Мамлекеттеги биздеги соодалардагы кийимдер ушундай сертификаттагы талаптарга жооп бериш керек депчи. Аны кардарлар сурайбы, сурабайбы көп маанилүү эмес да. Бирок биз ошол эле биздин кийим кечени Америкага болобу же Европага болобу сатсак, мамлекет сен ушундай сертификат соответствия талап кыласың, аны мага киргизесиң деген нерсеси жок. Бул ошол талаптарды ким коет? Талаптарды акыркы потребитель коет. Мен барам дүкөнгө, карайм, Экотек сертификат барбы? Анда мен алам. Сертификаты жокпу? Мен албайм. Сен ал жака хоть 100 эсе арзан коюп, сапаттуу кийимдерди койсоң деле, бирок сертификаты жок болсо, клиенттерге сата албайсың да. Бул талап батыш өлкөлөрүндөгү талап клиенттерден чыгат да. Мамлекет көп тоскоолдук кыла бербейт. Ал айтайлы Экотек деген стандарт бул эмнени түшүндүрөт? Бул эмнени камтыган стандарт бул? Ал жерде көп категориялар бар. Эң негизгиси эле максат адамдын денесине зыян эмеспи деген эле маанини түшүндүрө турган нерсе. Бирок анын ичинде түрлөрү бар. Первый слою бар, второй слою бар. Кичинекей балдарга кандай аллергия кылбайбы деп ушундай нерсесине тереңине кирип кетет. Бирок эң негизги маңызы адамдын ден соолугуна зыян эмеспи дегенди түшүндүрөт. Мен бир ошол сертификатты алып аткан учурда тоскоолдук болгон нерсе. Ишканалардын ичинде бул азыр ишкерлер үчүн аябай маанилүү. Жумуш алуучу үчүн түзүлгөн шарт да аябай маанилүү да. Жумуш алуучу үчүн сырттан кирген жарык жетерликпи, айланган аба жетерликпи, жумушчуга бакырылбайбы бул жерде, же болбосо жумушчу өз убагында айлыгын алабы, жумушчуга мындай орой мамиле жасалбайбы, ал жумушчу боюнча налог төлөнөбү, төлөнбөйбү мамлекетке деген бир канча стандарттар бар. Бул ошол нерселерди толук алгандан кийин гана жанагы нерселерди, сертификаттарды берген да бизге. Биз 2000 жылга чейинки алынган талаптар ушундай болчу. Азыркы күнү дагы балким өскөндүр. Негизинен ушул сыяктуу талаптар бар бул сыртка сатуу максатында. Бир нерсени кошуп кетейин. Мисалы, VSP Plus деген программа бар болчу. Бул Европейский Союз, Европа биримдиги ушундай өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө мен сенден товар алам, бирок товар алганым үчүн мен пошлина төлөбөй киргизем дейт да. Мисалы, биз ошол эле кийимдерди тигип туруп Европага, Германияга сатсак, ошол кийимди Бангладештен же Кытайдан же башка жактан алып барса 19% пошлина чыгат. Бирок ошол кийимде сделано в Кыргызстане деп жана ST1 сертификатты алган болсо, сертификат происхождения, анда бул 19% жок. Киргенде НДСин төлөйт, болду. Ушундай жеңилдиктер Европалык Союзда бизде бар болчу. Быйыл эле ошол токтоп калды. Ушундай жеңилдиктер дагы бар. Бирок биз көп биле бербейбиз, аңдай бербейбиз да. Бул барбы же дагы улантылдыбы? Менин билишимче улантылды. 6000 түр товар үчүн Кыргызстандан чыгарылган 6000 түр товар үчүн Европанын эшиги ачык.
бүгүнкү күнү Америка Кытайга 145% деп койгон пошлина Кыргызстан үчүн 0 бүгүнкү күнү. Эгер ошол 0 болуп аткан учурда биз эшик какпадык да Европаны. Анан бүгүнкү күнү 10% десе биз ура деп атабыз, бирок эшик кагалабызбы кагалбайбызбы, маселе ошондо. Ошону кантип кагабыз? Качан бир фура чыгарабыз? Бир фураны пробный жөнөткөнгө даярбызбы ишкерлер дегенде, мына ушул тикменин аркасында биз ушул нерселерди жасасак болот да. Марат, сенде бир пикир? Дагы эмнеге байкаш керек, эмнени көрүш керек дегенде, тигүүдө жүргөн ар бир эле ишкер ойлонгон нерсе бул ишчи да. Ишчи дегенде жумушчу дейли. Ошо командасы. Тигүүдө башка секторго салыштырмалуу адам көп иштейт экен. Адамдын колу көп иштейт экен. Көп сандагы адамдар биригип бир канча бизнес жүргүзгөн үчүн бул жерде баягы документ деп баягы айтып кеттик. Эми экинчи айтып кете турган нерсе балким жумушчуларга болгон жөнөкөй эле экотекс сертификатындагыдай эле жумушчу менен ишкердин ортосундагы мамилелер кандай болуш экенин жазылып турат ал жерде. Балким Кыргызстан биз ушундай бир азыр акыбалда тураттырбыз, көп нерсени түшүнө электирбиз. Балким көп нерсени аткара электирбиз. Жумушчу менен ишкердин ортосундагы бир аз мамилеле кыйынчылыктар бар. Ушул мамилелерди дагы алдын ала ойлонуш керек экен. Эң аз дегенде мен азыр ойлонуп түшүндүм. Экотехтеги жазылган нерсени аткарсаң, сен анда анын бир чечимин уже аткардың дегенге алып келет экен да. Сен уже бир чечим кылдың дегенге алып келет экен. Швейный отраслдагы чоң бир кыйынчылык бул жумушчу табуу да. Азыр эми ушундай суроолор келип баштайт болушу мүмкүн бизге. Кантип биз жумушчуну иштетебиз, кантип кармайбыз? Мейли заказ бар экен, мейли мына помещениең бар экен, эми ошону ким тигет? Машинка тикпейт, эми адам тигет аны. Адамды дагы башкарууда кантип башкарыш керек, кандай мамиле кылыш керек, кандай шартта иштеш керек экени бир жерде жазылган. Ошо жазылгандай кылалы биз. Ошол жазылган нерсе дагы жардам бербей атса, анда дагы башкача ойлонуп көрөлү. Бирок толук жазылгандай аткарылдыкпы, биз аткарыла элекпизби? Бул Кыргызстандын жалпы деңгээлине алып келгенде бир топ маселе болуп калышы мүмкүн бул жерде. Бул жерден баягы сен айткан нерсе мындай болот да. Эмне үчүн менде швейларым токтоп атат, швейлар кете берет, мен кымбат төлөсөм деле кете берет деген суроого сенин жообуң окшош болуп атат. Себеби маселе сен жумуш берүүчү менен жумуш алуучунун ортосундагы мамиле жакшы болбосо, бул көйгөй узак боло бериши мүмкүн деген келип атат да. Мен айта турган нерсе ошол. Туура айтасыз. Мен айта турган нерсе ошол. Бул нерсенин кантип кылыш керек дегенге бир нече сертификация бере турган, лицензия бере турган, мындайча айтканда, организацияларга кантип кылыш керек экени да жазылып турат. Аскат бизге айтып кеткендей эле, кайсы бир товарды сатууда сен кандай кылып сатышың керек дегендей жол жазылгандай эле, жумушту башкарууда компаниянын ичинде кандай болуш керек экени дагы жазуулар бар. Буну дагы аткарыш керек деп атам да менчи. Буну дагы аткарыш керек. Чоң рахмат. Дагы бир канча суроолор бар, бирок жетишишибиз канчалык болот экен? Атаандаштыкты кандай сактап калуу керек деген суроо бар эле. Буга бир кыскача бир жооп бербейсиңерби? Атаандаштыкты сактап калууда адам өзгөрүүгө даяр болуш керек. Менин пикирим ошондой эле. Мен ушундай деп эле эсептейм. Өзгөрүүгө сен даяр болсоң, анда сен атаандаштыкка даярсың. Атаандашта жеңип чыкканга шансың бар. Мен өзү таң калам атаандашуу деген маселеде. Бизге атаандашуу ким менен? Кыргызстанда бири-бирине атаандашуу, бул Кыргызстанда бири-бирине конкурент боло албайт да эч кимчи. Конкурент бул Өзбекстан болушу мүмкүн, Кытай болушу мүмкүн. Өзүң ошондой чоң кишилерди менин конкурентим дебесең, анда сен да ошондой чоң киши болосуң да. Эгерде сен кошунаны конкурент көрө алган болсоң, анда салгылашып жүрө бересиң, өспөйсүң. Ал сенин кишине болгон болсо, тем более ал көпкө неме болбойт да. Мен бул жерде айткым келген нерсе, атаандашуу аябай жакшы нерсе.
эгерде сенде атаандаш бар болгон болсо, атаандашы бул өстүрөт адамды. Аны сактап калуу керек, же болбосо аны мындай бир кантип дегенде ал сакташтын кереги жок. Менин оюм. Буну канчалык атаандашы көбөйгөн сайын сен ошончолук өсөсүң, күндө сени ойготуп тургузуп турган бир маселе бар. Ал конкурент да. А бул болгон болсо бул аркаңа чаап аткан камчы, урган бойдон кетесиң алдыда. Жеткире койбой, мисалы үчүн. Атаандаштыктын ошол эң туура айттыңыз. Жана башында айткандай биз тикмени бирикмесин чогулткан себеп ошо кыргыздар биригип өз ич-ара бири-бирибиз менен талашып түртүшпөй чет өлкөлөргө, башка Өзбекстан, башка мамлекеттерге атаандаштыкты түзөлү деп атабыз да. Анан азыр соодада атаандаштыкты сактап калыш үчүн негизги кыла турган иш-аракеттердин бири бул жана профессионализмди күчөтүш керек. Сапатты жана ылдамдуулукту. Ылдамдуулуктун бул мааниси ичинде аябай көп да, бул өндүрүштө ылдамдуулук, рыноктогу өзгөрүүлөргө болгон кабыл алуу чечимдердин ылдамдуулугу өтө маанилүү. Анан биздин менин оюмча бир ката атаандаштыкта биз мындай бааны өчүрөбүз да. Мен 1000 сомдон чыгарсам, дагы бирөө 900дөн чыгарса, анда мен 800 деп баарыбыз ылдый кетип баратабыз да. Бирок бул аябай мындай кооптуу. Мен айткым келген баары пайданын бир түшүнүгү бар да. Пайда мисалы үчүн орточо тигүүчүлөрдүн пайдасы 10-15% да. Мисалы үчүн 10% мен иштеген тигүүчү жөнүндө айтайын. Өз акчасын санайт, 10% пайда көрдүм деп ойлойт. Бирок инфляция деген сөз бар да. Даана пайда бул пайда минус инфляция да. Демек 10% сен пайда көргөн болсоң, 7% инфляция болсо 3% сен даана пайдаң. Каяка дагы түшөбүз. Менимче азыркы жанагы баадан түшө берген болсок, биз ич-ара проблемаларды көрө беребиз Кыргызстандын ичинде. А эгерде биз профессионализмди күчөтүп, ылдамдуулукту күчөтүп, жана сапатты күчөтө турган болсок, анда биз жанагы биздин себестоимость бар да, ошону азайтуу маселеси эмес, биз жанагы маржаны көбөйтүүгө, жакшы мүмкүнчүлүктөргө чыгабыз да. Мисалы үчүн баары эле айтат, Валберсте эң арзан продукция болсо ошол жакшы өтөт деп. Жок. Бул маселе арзанда эмес да. Кайра эле тренд, кайра эле сүрөт, реклама, дагы башка. Демек мен айткым келгени, жанагы бааны түшүрүү дегенди тигүүчүлөр ташташ керек да. Атаандаштыкта көп убакыт калыш үчүн. Жана баадан түшүрө бересиң, канча чыдайсың? 4 ай, 5 ай чыдайсың. Дальше эмне? Бул жерде аябай маанилүү маселени бири-бириңе салыштыруу эмес, маселени ичиңен изилдөө аябай маанилүү экен да. Эффективдүүлүктү чоңойтуу. Мына ошол жерден конкурент болгон болсоң, сен ал да өсөт, сен да өсөсүң, эч бири-бириңе зыян тийбейсиңер. Кытай мына ушундай өсүп келатат да. Алардын эффективдүүлүгү аябай жогору болгон үчүн бардык нерсе баасы арзан чыгып атат. Мына ошондон улам бүгүнкү күнү биз эффективдүү болуу жолуна түшүп, ошол багытты тынбай чукулай турган болсок, анда бизде сөзсүз жыйынтык жакшы бир көрсөткүчтөр чыгат. Саламатсыздарбы? Азыр чоң максаттарды сүйлөшүп жатабыз. Анан бул максаттарга жетиш үчүн бизге мыкты башкаруучулар керек. Бирок биздин тигүү ишканаларында маржа, пайда, анан рентабелдүүлүк деген нерселер жетишинче жогору эмес да. Анан ошого жараша биздин ишканалардын ээси канча директор, канча функциональный директор же топ менеджмент деген деңгээлдеги башкаруучуларды ишке алганга мүмкүнчүлүгү бар. Канча кишиден кийин алганга мүмкүнчүлүгү бар деп атабыз, Бизде деген ар кандай өлчөмдөгү тигүү ишканалар бар да. Мисалы 20 кишилик ишканада бир эле башкаруу жетиштүү да. 50, 100, 150, 300 кишилик ишканаларда канча функциональный директор болуш керек деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мен жеке өзүм башымдан өткөн окуяларда мен ушул ишке мен 200 киши ашкандан кийин муктаждык менде чоң пайда болгон. 200 кишиден ашкандан кийин ага чейин мен өзүм аткарып жүрө бергем бардык ишти. Бирок мен ал катаны кайталаткым келбейт. Себеби эгерде мен команданы башкарганды, команда менен чоңойгонду эртерээк түшүнгөндө, мен аны эрте эле баштамакмын. Азыр мен мисалы үчүн сунушташым мүмкүн. Сенде 30 киши бар, команда жыйна десем,
30 кишиден түшкөн киреше мен өзүмө жетпей атса мен кантип команда жыйнайм, команда ар бири 50 миңден 100 миңден иштеп атса менде пайда калбай калат го деген автоматтык түрдөгү жообу келет ишкердин. Мен агаларга сунуштайм, бүгүн сен команданы бак, команданы чоңойт, эртең ушундай күн келет, сен бүгүнкү аянып аткан акчаны 100 эселеп көп табасың команда менен. Мүмкүнчүлүктөр ушунчалык көп келет. Сен эгерде бүгүнкүнү ойлоп аткан болсоң, анда курсаң тойгозо бер өзүң эле. Эгерде сен узак барам деген болсоң, анда команданы жыйна. Команда эч маселе жок. Жаңы иш баштайм деген киши дагы команда менен баштаса, алар башта 5 жыл баштаган кишиден 1 жылда өтүп кетет. Тез эле өтүп кетет. Жыйынтыгында биз команда менен барсак, биз узакка барабыз. Мен муну канчалык эрте баштаса, ошончолук сүйүнөм. Себеби булар чындап профессионалдар менен чогуу кетип атат, булардын бара турган жолу узак болот. Силердин командада канча киши бар? Бизде ар кандай. Мисалы үчүн бизнес моделге байланыштуу. Cool Group компаниясында управлениеде 40 киши бар. Колунда иштеткени 80 киши. Жарым эле управление кылат да. Анан ойлойсуң, управлениеде алып составда адам көп, бул жерде жумуш акча көп кетип аткан жокпу десең, бирок булар ошого жараша булар кымбат сатат. Чыккан товарды кымбат сатат. Ошондон жыйынтыгында биз булардын санын азайткандан көрө булар көбүрөөк болуп, бизге маржа көбүрөөк түшкөнү дагы маанилүүрөөк. Ошол эле учурда башка оффлайнга иштеген компаниялар бар. Ал жерде мисалы үчүн бүгүнкү күнү аз эле киши менен чечебиз маселени. Ушул кишилер бар. 4-5 киши менен эле чечебиз. Бирок анчалык башкаруудагы команданын саны анчалык чоң эмес. Тиги ишканаларында 50-100 кишилик тиги ишканалар бар да, ошол жакта канча киши болуш керек башкарууда? Ушундай тиги ишканаларында. Ушул жерде бизнес моделге бөлүнүшүбүз керек да. Биз онлайнда иштеп атабызбы, же оффлайнда иштеп атабызбы, же бирөөнүн заказын аткарып берип атабызбы? Заказын аткарып берип аткан болсок, анда бизге бир эсепчи, биз башкаруучу ушул 2-3 түрдүү кишилер жетет. Андан ашык кишини ал жерге көбөйтө бергенде дагы чектелүүбүз. Себеби биз заказга гана байланыштуубуз. Азыр буга чейин да бир ишкерлер менен сүйлөшкөндө, заказчиге укмуш чоң экен, заказчикке алданып отуруп биз чоңоюп кете беребиз. Заказчик заказды көбөйткөн сайын биз чоңойбөз, бирок биз ошол учурда биз команданы туура түзүп албасак, биз бир күн заказчик бизди кое берген күнү биз кайра ылдыйга түшүп калабыз да. Ушул жерден адашып албашыбыз керек. Саламатсыздарбы? Биз жакынкы 5 жыл аралыгында тигүү тармагы кандай деңгээлге өсөт деп ойлойсуздар? Алдына кетеби же төмөндөйбү? Анан ошол эле вопроско байланыштуу чет элдик жаран тигүүчүлөр көп болуп атат да. Ошого биздин тигүүчүлөргө жумуш 5 жылдык аралыгында калабы же чет жактык тигүүчүлөр ээлеп кетеби швейный цехтерди? Кезектешип жооп берели. Менин оюмча сиздин сурооңузду экиге бөлдүк. Бирөөсүнө алдыңкы 5 жылга онлайнда жакшы тажрыйбасы бар, бүгүнкү күнү онлайнда чоң үмүтү бар кишилер жооп берсин. Шер? Алдыңкы 5 жылда сөзсүз өсүү болот деп ишенем. Бул көп нерсе кайра өзүбүздөн да. Бул жерде мисалы үчүн азыр рынокто аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. 5 жылда дагы болот. 5 жылда дагы болот дейм. Мурунку 5 жылда болбогон мүмкүнчүлүктөр азыркы алдыңкы 5 жылда болот. Себеп дегенде экономиканын жана өзгөрүүсү, анан бизнес моделдин жаңы бизнес моделдерге муктаждык тез өзгөрүп атат да. Ошол тез өзгөрүүдө эгерде биз тигүүчүлөр туура ыкмасын тапкан болсок, алдыңкы 5 жыл Кыргызстанга жаркын келечек болот да. Жок, биз азыркы күндө биригип жакшы туура чечимди кабыл албаган болсок, ошол дүйнө берген мүмкүнчүлүктөрдү биз ала албай калабыз да. Маселе өзүбүздө. Кандай пайдаланабыз? Бирок экономика бизге мүмкүнчүлүктөрдү аябай көп берет. Алдыңкы 5 жылда буюрса. Пайыз. Эге дегенде акыркы учурда 20-жылдан баштап 22-жылга чейин көп тармактуу цехтер жабылды да. Мен да цех иштетем да, чоң цехтин хозяйыны болом да. Ошого ошентип ойлойм да. Цехтер көп жабылып атат, дагы көп ачылган цехтер дагы бар. Майдалар жабылып, орточолор чоңоюп атат, баягы кичинекейлер подходторун тапкандар алар орточо болуп атат да. Бирок адам саны менен караганда, мурун канча адам иштеген болсо, азыркы күндө дагы ошончо адам тигүү тармакта иштеп келе жатат да. Бирок 2024-жылы
экспорт 2023-кө караганда 13%-га көбөйүптүр бизде. Жана кичинекейлерге бул Валберсте, мисалы үчүн Валберсте аябай тез өзгөрдү деп атпайсызбы? Былтыр жаңы кирип аткандагы Валберстин ичиндеги пользовательдер, мен айтайын, мына Валберстин өзүнүн интернетке чыгарган маалыматы боюнча, Валберске киргенде 1 жылдын ичинде 90% кайра банкрот болуп чыгып кетет экен. 5% экинчи жыл чыгып кетет экен. Болгондо 5% калып калат экен да 2 жылда. Ошол 5% бирок өсүүгө келет да. Азыркы бизнес модели жана кичинекей цехтерге кыйынчылык, анан жанагы азыркы күнү жаңы крупный цехтер, крупный фабрикалар кыйналып атат да. Орточолорго бул 150 чейинки адамдарга жеңилирээк да. Жана ошо кичинекейлер орточо болуп, чоңдор орточого түшүп, а кичинекейлер ошо жок болуп кетип аткан себеби ошол. Чет элдик жарандарга караганда өзүбүздүн тигүлөрдү иштетсек болбойбу? Ошо конвейер системасына салып, ошону эле өзүбүз жумуш менен камсыздасак более бизге выгода жагы көбүрөкпү деген ой да, менин жеке оюм. Же бизге чет элдиктер иштеткен выгодный болот. Биздикилерди деле ошо тармакка чыгарсак болчудай эле нерсе деп ойлойм да мен. Өндүрүш боюнча болсо мен жооп берип көрөйүн сиздин сурооңузга. Өндүрүштө туура эле айтасыз, өзүңүз эле сурооңузга жооп берип атасыз. Эгерде биз конвейер системасына өтсөк, анда биз жеңип кетебиз. Эми өзгөрбөгөнгө биз өзүбүз жол түзүп атсак, кече күнү индивидуальный тиккен ыңгайлуу болчу. Сатканга мүмкүн болчу. Бүгүн индивидуалдуу тиккендин кээ бир жерде сапаты өтпөй атат, кээ бир жерде баасы өтпөй атат. Анда биз конвейер системасына өтүшүбүз керек экен. Конвейер системасына биз эмнеге өтөбүз деген суроого мен мындай деп жооп берет элем. Мен дүйнөдө кандайдыр бир чоң фабрика көрбөй, бардыгы конвейер системасында иштейт. Бул тигүүдө болсун, бул башка бир өндүрүш болсун. Индивидуальный иштеп бир чоң килейген бир 1000 адам иштеген компания жок да, негизинен. Компания жок. Ошондуктан эми сырт жактан келген адамдарды азыр келип иштетип атат, ооба, иштеп атабыз. Азыр сырт жактан келген адамдар иштеп атышат Кыргызстанда. Булар даяр рецепт деп коет го жашоодо. Жеңил рецепт ушул болуп атат да. Булар келди, биз азыркы өзгөрө турган нерсени бизге бере калды. Биз ушинтип маселени чечип койдук. Бул бир дары ичкендей эле да. Ооруп калдың, дары ичтиң, чечип койдуң. Маселени толук кандуу чечиш үчүн анда же компаниялардын бардыгы өнүккөн чоң компаниялар сыяктуу конвейер системасын куруп, операционный системаны куруп, иштеп чоңойсо болот, өзгөрсө болот. Мен ушинтип жооп бермек элем. Өндүрүштөгү маселеге мен да кошумча кылайын. Биз конвейер системасында эгерде иштебесек, бул система дүйнөдө биздеги болуп аткан бир кыз бир кийимди аягына чейин өзү бүтүрөт деген Кыргызстанда эле бар. Башка жакта жок. Эгерде демек өнүгүүнүн жолу бул командалык иш болуп, жана конвейер система болгон болсо, биз буга кабылдашыбыз керек. Кулбурасто бир акыркы 10 жылдан бери биз конвейер система менен иштейбиз. Бушуга көндүрдүк. Марат айткандай, жетекчи өзү кызыкпаса, конвейер системанын маанисин өзү түшүнбөгөн болсо, анда бул системаны киргизе албайт экен ишканага. Ошон үчүн жетекчи өзү окуш керек экен, өзү үйрөнүш керек экен. Бизде көпчүлүк учурда жетекчилер өзү сатууну кылат, а бирок удаленно фабриканы башкарат да. Ошондон улам бул система кура албай келатат. Бул ушул эле учурда сырттан келген командалык игрок ишкерлер келип атат бүгүнкү күнү бизге, Бангладештер. Аларды дагы биз жеке адам өзүң тиктеп берип атабыз да. Алар андай эмес. Алар команда менен иштей турган кишилер да. Аларды да бүгүнкү күнү биз мындай айтканда өзүбүздүн туура эмес билимибиз менен бузуп алып атабыз. Биз ушул Тикмеде бир жакшы бир проектибиз бар. Алдыда инострандык келген ишкерлерди кантип иштетиш боюнча биз сабагыбыз бар. Буюрса ошолор боюнча дагы бир канча тажрыйба жыйнадык. Тажрыйбалуу кишилер келип туруп, конвейер системаны кантип бөлүштүрүш керек, алар менен кандай мамиле иш алып барыш керек экенин буюрса биз бөлүшөбүз. Ассаламу алейкум. Мен суроом мындай. Компания үчүн кадр өстүрүү канчалык эффективдүү?
компания үчүн кадр өстүргөн эффективдүү же даяр кадр менен иштешкен эффективдүү болобу? Экинчи сурооңу сразу эле берип коеюн. Кассовый разрыв компанияга кассовый разрыв болгондо кыйынчылык болобу же кадровый разрыв болгондо кыйынчылык болобу? Кассовый разрыв или кадровый разрыв? Кадр жетишпей. Мындай логика бар да. Компания кадрдын деңгээлине чейин өсөт да. Мисалы үчүн кадрлардын деңгээли 5-чи болсо, компанияны 5-чи деңгээлге чейин эле ошо кадрлар алып бара алат. Кийинки маселе ошол адамдар өнүгүп 6-чы деңгээлге, 7-чи деңгээлге чейин өздөрү өнүккөн болсо, компанияда иштеп, тажрыйба топтоп, компания сөзсүз 6-чы, 7-чи деңгээлге чейин өсөт. Бир күн келип калышы мүмкүн, жанагы адамдар 7-чи деңгээлден 8-чи деңгээлге чейин өспөй калса, анда компания жаңы кадрларга муктаж болот. Себеп компания дайыма өсүш керек. Эч качан компания кадрлардын жана орточо оценкасы бар да, деңгээл. Ошондон өсүп кетпейт. Экинчи суроо, кассовый разрывды кадр чечет. Ошон үчүн кадровый разрыв менимче оорураак. Компаниядагы кадрлар компаниянын жетекчисинен ашып күчтүү болгон учурлар аз да. Компаниянын жетекчиси дагы өсүш керек. Көбүнчө учурларда мен ушундаймын, анан мен ушундай болуп атса менден слабыйларды жумушка алып иштетем деп ушунда отуруп өзүлөрүнүн компания слабый болуп кетет да. Анан жетекчи да күчтүү болуш керек, жетекчи да кыраак болуш керек. Өзүнүн күчтүүлөрдү компанияга алганга орусча айтканда дух дагы жетиш керек да. Көбүнчө ошол биздин катачылыгыбыз ошондо да. Адамдар өзүнүн деңгээлинен ылдый кишилерди гана издешет. Себеби кыйын болуп калган болсо, буну алдап коюшу мүмкүн, буну жеңип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн өзүнөн слабый адамды издеп отуруп, компания слабый болуп калат да. Эгерде жогоруда айтылып өткөндөй, компаниянын ичинде кыйын кишилер көп, канча көп болгон сайын компания жогору өсөт, алдыга жылууга мүмкүнчүлүк бар. Ошону менен эле бирге сен айткан суроого дагы компанияны ичинен өстүргөн аябай маанилүү. Ичинен өстүргөн. Бирок ал өскөн кадр бир деңгээлге жеткенден кийин токтогон болсо, анда ал компанияга зыян келтирип баштайт. Пайда келтирбей баштайт. Ошон үчүн бардыгы тынымсыз изденүүдө, өзгөрүүдө, алдыга жылууда аракеттениш керек да. Саламатсыздарбы? Менин суроом жана команда боюнча суроо. Негизи командага бир киши келсе, адамдын психологиясы ар бир 3 айда, 6 айда өзгөрүп турат. Анан ошол командага келген кишиге какой-то зарплата или какой-то доля берип иштейсиң, ошол 6 айдан кийин ал өзгөрүп, командага мындай тоскоолдук кылса кандай көз караш болот, ошол жерде кандай чечесиздер? Адамдар өзгөрүп турат го, психологиясычы. Бирок ал ал менен мындай көбүрөөкчө иштешем деген мындай намерение болот да. Ошол кезде кандай чечим кабыл аласыздар? Негизи адам менен иштешүү бул өзү риск да. Мисалы үчүн сизге бир кадр келди да. Ошого ишенип, айлыгын коюп берип, KPI коюп, анан долясын болсо да, жан процент с прибыли деген жөнүндө сөз болот да. Ошол условияларды коюп берген бул риск. Коюп бериш керек. Ансыз болбойт. 6 айдан өзгөрсө ошол рискти ошол жетекчи мойнуна алыш керек да. Ошол биринчи сиз бериңиз, анан күтүңүз да. Анан күтүп ал мындай кылса берем деген көп болбойт экен да. Менин бир досум айткан, HR. Ал айтат, биринчи профессионал издегенде эмнесине караш керек десе, адамдыгына караш керек дейт да. Адамгерчилигине караш керек дейт. Себеби профессионал кылуу бул мүмкүн экен, айтылып эле жүргөн сөз чыгар. Адамгерчиликтүү кылыш кыйыныраак экен да. Мүмкүн эмес экен кээ бир учурда. Өзүңө туура келген адамды издеп тап, анан ошого сен толук ишен. Мындай эч күмөн санабай 100% ишенсең, ал адам сага пайда алып келет эртеңки күндө. Анан азыртан ишенич аз болуп аткан болсо, жана биз буга чейин да айтып кеткендей болуп калышы мүмкүн да. Марат, бул жерде ишенсең ол алдап койгудай болду азыр. Ошо маселе айтылып атат. Мен ошон үчүн аягына жооп берейин атам. Жашоодо ушундай болот экен да. Бирөөсү сулуу болот экен, бирөөсү дагы башкачараак болот экен. Медердин суроосунда мындай маселе бар да. Көп нерселер такташылбай калган.
бул адам бул команданы кабыл алган жок келгенде. Эгерде бул команданы кабыл алганда, бул ар 6 айда проблема көрсөтүп турбайт эле. Бул мына Швеяларда дагы чыгат мындай маселе. Ар модель өзгөргөн сайын буну көтөрүп турушат го, байкайсыңбы? Буну көтөрүп, пулду көтөрүп тур депчи. Бунун баалуулуктары акчага байланган. Бул сени менен көпкө бара албашы мүмкүн. Же болбосо бир максаттар экөөңөрдүкү окшошпойт. Ошон үчүн бул жерде биринчи башынан такташып алыш керек да. Кайсыл жакка барабыз, кандай кылабыз? Бул 6 айлык гана план түзүп атат. 6 ай көтөрөсүң, дагы 6 айдан дагы көтөрөсүң. Бунуку бүтпөйт да. Бул оору. Бул ушундай. Негизги бунун каалоо немеси сен башында такташып, анан ошого жараша анан иш алып барыш керек. Болбосо бул киши эми сенин пайдаңы көргөн сайын 3 айда көрсөтүп баштайт. 2 айда көрсөтүп баштайт проблеманы. Ал ички проблемасы бар. Если, например, мы начинаем работу с родственниками, а потом понимаешь, что ты больше всех прикладываешь усилия, расстаешься? Как расстаешься? Туугандар менен иш алып барыш аябай маанилүү нерсе. Дүйнөлүк статистикада үй бүлөлүк бизнестер жакшы, аябай жакшы өнүгөт. Биринчи сен жаныңда ошол туугандар болот, ишеничтүү адамдар болот. Булар аябай маанилүү. Бирок бизнес чоңойгон сайын сен менен буга чейин да сүйлөшүп калбадыкпы? Сенин уровениңде сен уже проблема келип баштадың. Мындан кийин сенде көп проблема болот. Ошон үчүн сен бул жерден туугандар менен коштошуш бул аябай мындай туура болот башында. Азыр сен уже коштошуп башташың керек. Себеби аз убакыттан кийин сенин ийгиликтериңдин бүт бардыгы алар мен кылдым деп эсептеп баштайт и чоң көйгөйлөр келип чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн туугандар менен этият мамиле аябай. Алар жакшы кишилер, аларды дүйнөдөн башка таппайсың. Алар менен жакшы мамиледе болуш үчүн бүгүнтөдөн баштап такташып алыш керек. Же болбосо ал жумуш, бул жумуш экендигин алар дагы туура түшүнүш керек. Ал жерде башка адамдар сыяктуу эле келип жумушун аткарып кете берсин. Ушул түшүнүктөн чыкпайм, ушуну бекем карманам деген болсо, анда иштешсе болот. Бирок көпкө эмес. Мен дагы бир нерсе кошуп коеюн деп атам. Негизи бизде Кулбрусто бир учур болгон да. Жанакы Россияда согуш башталып, орустар менен келишим биздин көбүнчө рубль менен да. Анан рубль менен болгондуктан бир определенный сумма рубль бизге орустар карыз болчу. То есть дебиторская задолженность деп коет да. Анан ошондо учурда ошол согуш башталарга чейинки курс менен эсептегенде бул мынча бир доллар болчу. Ошого биз себестоимость чагып, ошентип эсептеп жүрө бергенбиз. Анан согуш башталганда рубльдун куну 2 эсе түшүп кетти. Демек бизге орустардын бере турчу карызы дагы 2 эсе түштү. Биздин карыз тканьга болгон, кездемеге болгон карыздардын баарыбыз тең эле тигүү тармагында жүрөбүз да, бунун баарын түшүнөбүз. Доллар менен ал жактан ошол эле бойдон калып калды. 2 эсе түштү. 2 эсе убытакка кетирдик, бирок биздин карызыбыз дагы эле турат. Анан ушул учурда биз эмне кылабыз? Мен кантип дальше иштейлиби же жабылалыбы деген учурга келгенбиз да. Келгенде ушул жерде дагы бир баалуулук бар да. Сүймөнкул байке, жок биз иштейбиз деген да. Эмнеге дегенде, биз кол астыбызда канча киши бар деди. 728 киши бар. Ушул 728 кишинин рызкысын Алла Таалам берет, биз токтобой иштей беребиз деген да. Анан көп нерсени деле биз акылга салып эле, биз монтип расчет кылып минте берген дагы эми ал да керек. Бирок андан дагы бул ошол бир Алла Тааламга бир тобокелчилик кылып ишти улантып бериш керек экен. Анан ушундай баалуулуктар менен чогуу бир команда түзүп тегерек чекесиндеги адистерди өстүрсө, вот ошондо анан ийгилик деп ойлойм да. Чоң рахмат. Келип биздин ошол тикме бирикмебизге келип катышып, биз менен чогуу маек түзүп, бир жакшы бир жыйынтыктарды алдык деп эсептейм. Көпчүлүк суроолорубузга мындан ары дагы ушул сыяктуу көйгөйлүү маселелерди талкуулайбыз. Ушул көйгөйлүү маселебиз буюрса мамлекетибизге, элибизге, ишкерлер үчүн аябай пайдалуу маселелерди пайдалуу болот деген чоң үмүттөбүз. Ошол менен бирге биздин демөөрчүбүз Толор брендине терең ыраазычылык билдиребиз. Толор Азия Молл соода борборунда 2-кабатта сатылып атат. Келиңиздер, ата мекендик брендти колдойлу.
жана келген коноктор үчүн терең ыраазычылык. Жакшы бир комментарийлерди жазыңыздар, бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар. Жакшы комментарий үчүн 4 киши бүгүн сиздер менен чогуу бир жакшы бир чай үстүндө сүйлөшүп, ар кандай суроолорго жооп бергенге даярбыз. Андыктан катталыңыздар, бөлүшүңүздөр. Рахмат.